Алдар көсү бул спектаклдин бет ачары. Наз би тобунун 25 жылдыгына арналган. Кандайдыр бир деңгээлде ал артисттер үчүн өздөрүнө чакырык сыяктуу болгон. Анткени Алдар көсү казак жумуктарындагы абдан белгилүү жана сүйүктүү каармандардын бири. Анан дагы кедей, бирок зирек, амалкөй, ошол эле учурда адилеттүү болгон Алдар көсү жалаң гана сатиралык аңгемелердин каарманы. Ал эми сценада сатиралык окуяны чагылдыруу, адатта мисалы драма окуясын чагылдырууга караганда ал да канча татаал болот. Өзгөчө сен дене кыймылы жана мимика менен гана куралданган болсоң. Чындыгында хореография жана өзгөчө актёрдук чеберчиликтен тышкары артисттерге кымбат баалуу кийимдер жана музыка жардамга келген. Бирок бул жерде дагы белгилей кетүүчү нерсе, бет ачар жүрүп жаткан кездеги музыка да бийчилер үчүн жаңычылдык болгон. Алар эстрадалык симфониялык оркестрдин жандуу коштоосу алдында биринчи ирет бийлешти. Наз бул бүтүндөй бий театры. Анан дагы бул жакта алар жөн гана кооз бий номерлерин гана эмес, сюжетти өзүнчө бир адамдын сыяктуу эле бүтүндөй элдин сезимдерин жана күтүүлөрүн максималдуу палитрасы менен толук кандуу бий спектакльдерин коюшат. Театр кабыргасында коюлган бийлердин ичинде жаңагы спектакльдер коюлуп бастаганда Театрды спектакльдерди кое башташканда биз өзүбүз үчүн жаңы ченемдерди ача алдык деп айтсак болот. Ал актёрдук чеберчилик. Бий учурунда биз жылмайып, адептүүлүктү көрсөттүк. Бирок спектакльдерде биз ролдорду аткарышыбыз керек эле. Аларга берилип, ойноп, кыймылдар менен гана эмес, эмоцияларды кыймыл менен гана эмес, пластикалык мимика менен да билдирип, анан баарын сахнадагы көрүүчүлөргө жеткиришибиз керек болчу. Бий бул сөзү жок искусство. Эмоцияларды мимикалар жана кыймылдар аркылуу көрсөтүү менин жашоомдогу жаңы жана кызыктуу баскыч болду. Ал бий өнөрүндөгү жаңы баскыч эле. Бийдин кары болду мен үчүн өзүмө. Менин өмүрүмө өтө кызыктуу сондай бир белес алып келди деп айтсам болот. Мамлекеттик Наз бий театрында 200дөн ашык коюулар менен спектакльдер бар. Алардын арасында мен соло партияларды аткардым. Атап айтканда Миң бир түн спектаклинде Шахризаданын ролу. Ошол көз ирме менин жашоомдогу эң жандуу учурлардын бири катары сакталып калды. Мен көптөгөн спектакльдерде башкы ролдорду аткарып катышам жана алдыңкы бийчилердин бири болуп саналам. Мен театрдын дээрлик баардык коюуларын калтырбай катышканыма сыймыктанам. Репетиция кылып жатканда башкача, бирок сахнага чыгууга 1 же 2 мүнөт калганда абдан толкунданасың. Аны сөз менен жеткирип берүү кыйла эле кыйын болот. Бирок сценага чыгарың менен ролго сүңгүп кирип, жан дүйнөң менен бийлегенде ал унутулгус толкундоолор катары элесиңде калат. Сахнадагы ар бир артисттин тула боюнда ол міндетті түрде. Сахнада аны ар бир артист сезет. Көрүүчүлөр бизди карап, кол чабышат. Өзүнүн суктанууларын көрсөтүү үчүн ордунан да турушат. Андан соң абдан сонун болду деген сөздөрдү айтуу үчүн дагы келишет. Ошонун баарын биз сценага чыкканда издеп келебиз. Мына 25 жылдан бери биз ошону сезип, көрүүчүлөрдөн жылуулуктарды кабыл алып жатабыз. Балким дал ошондон улам сахнада сакталып келе жатсак керек. Соны біз алып жүрміз. Сол үшін мүмкін біз осы әлі күнге дейін біз сахнаның төрінде жүрміз. Бүгүн өзүнүн 25 сезонун ачып жаткан Наз мамлекеттик бий театры казак хореографиялык искусствосунда өзүнүн өзгөчө ордун бекем ээлеп келе жаткан кези. Астана шаарынын хореографиясынын жактырган символу дагы болуп калган чагы. Бирок 90-жылдардын аягында баары абдан жупуну, жөнөкөй эле башталган. Ал кезде Астана эми гана башкы кала статусун алган. Артисттер болсо али курулуп бүтө элек, анан дагы абдан суук жаңы борборго барууну каалашкан эмес. Бирок маселени капыстан өткөн чечип койгон. Борбор калаанын маданият бөлүмүнүн башчысы өзүнүн хореографиялык окуу жайда билим алган мурдагы студентине жолугуп калган. Мен өзүмдүн университетте окуган кафедра меңгерүүчүсү Төлөгали Асетбек Кышкашбаев деген киши. Университеттеги менин кафедра башчым Төлөгали Асетбек Кышкашбаев. Энди кичине нан табууга жаныя насырау болду.
Мен бул жакка иштерим менен келгем. Үй бүлөмдү багуу үчүн иштеп жүргөм. Ар кандай иштерди аткардым. Экөөбүз кезигип калып кучакташып учураштык. Анан менден "Ой Эрке Булан, сен бул жакта эмне кылып жүрөсүң?" деп сурады. Мен болсо чакан бизнес менен алектенип жатканымды айтсам, ал "Ташта баарын, бизнесиңди да ташта. Бул жакта жаңы борбор калаада өзүңдүн кесипкөй бий ансамблиң керек" деди. Жаңа Астанада жаңа бие кәсіби бий ансамбль керек деді. Сосын ары ойлап, бері ойлап, Хадишаға айтам. Кыскасы ойлап жүргенде ол кісі тағы да звондады да шақырып алды кабинетке. Мен көп ойлондум. Кадиша менен да сүйлөштүм. Көп өтпөй ал мага дагы телефон чалып, кабинетине чакырды. Менин көзүмчө Алматыдагы ошол кездеги белгилүү хореографтардын баарына чалып, чакырып жатты. Алардын бири да келүүгө макул болгон жок. Анан ал мага "Алардын заманы өтүп кетти. Бул жер силерге каралган. Ол айтты, "Жок. Бул орун олардын орунда эмес. Мен силерди атайын чакырып жатам. Анткени силер жашсыңар. Бийлерди кандай шыктануу жана ой чабытта берилип коюп жүргөнүңөр дайыма менин элесимде. Келип ушул ишти колго алгыла" деди. Көпкө ойлонгондон кийин биз 2 бийчи болуп баштадык. Биринчи мен келдим. Анан Кадиша 2 бала 2 чемодан менен келди. Кудум кинодоодо эле болду. 3 айы суук күндөрдү баштадык. 2 чемодан сөйтүп келдик. Кинодагыдай көп келдик. Кыз каркаптыр. Кантар айында баштадык. Бизге осундай үлкен мәртебелүү Кыйынчылыктарга карабастан биз бул ардактуу милдетти чоң жоопкерчилик менен колго алдык. 25 жылдан бери улуттук бий өнөрүбүзгө болгон сыймыктануу сезимин жоготпой иштеп келе жатабыз. Иш баштагандан тартып эле ар дайым улуттук бийлерди даңазалоого аракет кылып жүрөбүз. өтө үлкен көңүл бөлөбүз. Агимбаевдардын үй бүлөсү 1999 жылы артисттер жамаатынын жаңыдан түзө баштоо менен жаш адистерге басым жасашкан. Алар Казакстандын бардык шаарларына гана эмес, коңшу өлкөлөргө да чакырыктарды жөнөтүшкөн. Диплом алып, енді кайда барам, кайда жумуш жасайм деп. Дипломду алгандан кийин кайда барсам, кайда иштесем деп ойлонуп жаткам. Анан биздин Орал шаарына Эрке Булан Агибаев келип калды. Ал бийчилер арасында кастинг өткөрүп, бизди тандап алды. Ошентип жаш кезибизден колубуздан жетелеп алып Астана шаарына алып келди. Ошол кезде ал бизге "Силер чоң сценаны көрөсүңөр, дүйнөнү көрөсүңөр, өлкөлөрдү көрөсүңөр. Казакстандын келечеги, анын ичинде искусство, өзгөчө бий өнөрү өнүгүүсү керек. Мына ошол искусствонун келечеги силерсиңер" деп айткан. Ошентип ал бизге насаатын айтты. Биз болсо ата-энебиздин батасын алып Астанага келип калдык. Убакыт да байкалбай өттү. Ал жылдар окуяларга жык толгон, абдан куунак жылдар болду. Өтө көңүлдүү жылдар болду. Биздин театрдын ужумунун өзүнүн бир ерекшелиги, сондай бир жакшы атмосфера болатын. Биздин театралдык жамаатта ар дайым өзгөчө атмосфера орун алып турат. Биз жаңы эрежелерди, сахналарды, өлкөлөрдү, коюуларды көрдүк. Кадиша Эрмекбаевна менен Эрке Булан Кумуликовичтин мектебинен өттүк. Искусствонун жаңы кырларын ачтык. Көптөгөн спектакльдер менен коюулар болду. Биз колубуздан келгендин баарын көрсөтүүгө аракет кылдык. Мени Наз би тобуна алып кеткендиги үчүн тагдырыма абдан ыраазымын. Өз барымызча өнөрүбүздү көрсөттүк. Мен өз басым өтө сондай ризамын осы тагдырдын осы Наз би ұжымын алып келгенине. Биринчи эле жылы Агымбаевдар артисттердин санын 20 адамга чейин жеткире алышты. Кезекте кооз, бирок кадимки бий номерлеринен ойлонткон жана терең бий спектакльдерин жана таасирдүү шоулардын деңгээлине чейин өсүп жетүү деген кыял турган. Ошентип 2005 жылы Наз театрынын репертуарында Туйгундар коюусу пайда болгон. Ал өзгөчө бийлерден баяндоону гана жаратуу эмес, Казакстандын тарыхы тууралуу ырааттуу, чоң бир окуясын сунуштоо деген дымактуу аракет болгон. Ошол аракет дагы ийгиликтүү ишке ашкан. Спектакль фурор жаратып, көрүүчүлөр тарабынан да, сынчылар тарабынан да абдан жылуу кабыл алынган. Эң жүрөгүмө жакын коюлум бул. Мага жүрөгүмө эң жакын болгон коюу бул Туйгундар спектакли. Анткени ал театрдагы биздин алгачкы спектаклибиз болчу. Анан дагы ал көптөгөн кылымдардын тарыхын баяндаган спектакль. Ал чоң көлөмдүү, массалык коюуну талап кылган спектакль. Биз аны чоң сахналарда да коюп келдик. Биз аны Казакстанда гана эмес, чет өлкөлөрдө да көрсөттүк. Сахналарда орундадык. Биз тек гана Казакстан эмес, чет элдердин сахнасында сахналадык.
Башынан эле Эрке Булан менен Хадиша Агимбаевтар Наз театрынын негизги хореографиясынан болуп, казактын улуттук бий салттары сакталышы керектигин чечип алышкан. Убакыттын өтүшү менен бул белгилеп алуу кеңейип жана бай боло баштаган. Классикалык улуттук ыргактарга заманбап бийдин элементтери нуктуу айкалышкан. Хореография искусствосундагы бардык инновациялык жүрүмдөр да эске алынган. Казак улуттук элементтерин кызыл жип катары калтырып, Наз театрынын хореограф коюучулары ар дайым казак маданиятынын этникалык көп түрдүүлүгүн эске алып, чагылдырууга аракет кылып келишет. Натыйжада алар көп катмарлуу жана кооз хореографиялык чыгармаларды алышат. Ошентип бийдин сыйкырдуу күчү аркылуу Наз театрынын таланттуу артисттери маданиятыбызды өлкө ичинде гана эмес, анын чет жактарында дагы көптөн бери даңазалап келе жатышат. Тарихи спектакльдерди, тарихи салт дәстүрүбүзгө, мәдениетибизге байланыштуу. Тарихи спектакльдер, мисалы Миң бир түндүн бир түнү сыяктуу спектакльдер зор ийгиликке жетишкен. Анчылык билет жок деген сыяктуу. Бүгүн премьерамыз болот, Алдар көсөйт. Эndi ол керемет жакшы энди. Жакында эле бизде Алдар көсө спектаклинин бет ачары болду. Бир айдан бери билеттер жок, баары чалып, билетти кайдан алсак болот деп сурап жатышат. Бәріне де кызык. Әр темага. Барлык жерде жакшы каршы алды. Барлык жерде жакшы каршы алды. Мен ойлогом. Бизди чет өлкөдө да ар дайым жакшы кабыл алышкан. Мурда мен бизде Европада түшүнбөй калышы мүмкүн деп ойлочумун. Бирок андай эмес экен. Европа энди дамыган го. Көрмөгөндү көрдү дегендей. Быйыл жазда болдук. 40 күн болдук Европада. Францияда. Жай айларында биз 40 күн Европада болдук. Францияда, Испанияда, Швейцарияда бардык жерде аншлаг менен өттү. Аларда кайта биздин классикалык өнөр эмес, биздин улуттук өнөрдү катты жакшы кабылдайды, керемет кабылдайды. Онун кийин мактайт сиздер. Алар биздин улуттук маданиятыбызды, улуттук кийимдерибизди, музыкабызды, салтыбызды, тарыхыбызды жеткирген хореографиябызды жогору баалашты. Жада калса биздин костюмдар да алардын кызыгуусун жаратып келет. Керемет деп нетип биздин ана кыздардын кийимине дейин, шолпусуна дейин баарын карайды. Барганда. Биздин Наз театрынан бардыгын көрүүгө болот. Алсак күжүрмөндүктү, сулуулукту, улуттук кийимдерди, кереметтүү музыканы. Тамаша халктын, казактын музыкасын да көрүүгө болот. Улуттук Жайында биз Коркут ансамбли менен Европага гастролдодук. Алардын биздин маданиятыбызга суктануусу абдан чоң болду. 1,5 ай Европанын барлык мемлекеттерин аралады. Толкун Султан Наз бий театрынын иши тууралуу биринчи толук кандуу жазылган китептин автору. Басылманын бет ачары 2024-жылдын аягында Астана шаарында өткөн. Толкундун айтымында театрдын казак улуттук хореографиясына кошкон салымы кылда тизилдөөгө татыктуу. Китепте театрдын бүтүндөй тарыхы чагылдырылган. Анын жаралышынан тартып өнүгүүсү, бардык жетишкендиктери баяндалат. Жамааттын негиздөөчүлөрү ар кайсы жылдары аталган театрдын бир бөлүгү болгондор менен интервьюлар аркылуу китепте Наз театрынын ишмердүүлүгүнө кандайдыр бир талдап иликтөө берилген. Албетте бүтүндөй алганда Казакстандын бий өнөрү боюнча да ой толгоолор бар. Наз мемлекеттик бий театры 25 жылдыкка белес деген бул китап. Белес китеби Наз мамлекеттик бий театрынын 25 жылдыгына арналган. Ал театрдын уюшулган күнүнөн тартып, Алдар көсө спектаклинин бет ачарына чейинки басып өткөн жолу камтылган. Аралыкты камтыйды. Бул жерде театрдын Бул жерден театрдын алгачкы коюулары, ошондой эле театр 2007-жылы мамлекеттик статусту алган мезгил аралыгы тууралуу маалыматтарды таба аласыздар. Статусун алгандан кийин, жалпы театр деген статусту алгандан кийин, театр спектакльдерди кое баштады. Жалпы бул китап тек театр хореография мамандарына эмес, жалпы окуумдун Китеп хореография адистерине гана эмес, кеңири аудитория үчүн дагы арналган. Булдарынын ар кайсынын мазмунуна, мағынасына терең үңүлүүгө болот. Өйткөнү кейбир кисилер бийде жай әдемі бір сюжет. Ал казак бийинин тарыхын, ар бир кыймылынын тереңдигин жана маанисин түшүндүрүүгө жардам берет. Ою бар. Осы китапты окуй отуруп, казак бийинин тарихын биле алат деп ойлоймун.
Астана акимчилигинин Наз мамлекеттик бий театры узак жана кыйла, кызыктуу чыгармачылык жана административдик жолду басып өттү. 2 бийчиден турган жамаат 50ге жакын артисттерден турган жогорку кесипкөй командага айланган. Борбор калаадагы филармониянын жер төлөөсүндөгү кичинекей бөлмөдөн театр спектакльдер үчүн чоң залы, репетициялар үчүн ыңгайлуу залдары жана башка бардык керектүү көмөкчү жайлары камтылган өз жеке имаратына көчүп барганына да көп болду. Театрдын гастролдорунун таржымалы да эбак эле дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүн камтыган. Ал эми анын энергиясы жана келечекке болгон мерчемдери өз көрүүчүлөрүнүн ашыктыгы менен бирге өсүп келе жатат. Балким ал дагы театрда бардыгы эң башынан эле баарынын өз ишине, улуу мартабалуу бийге болгон жана чыныгы сүйүүсү аркылуу калыптангандыгынын болушу ыктымал.